Кечир бизди жараткан. Расул Маматкулов жаңы ырын сунуштады. Белгилүү ырчы Расул Маматкулов «Кечир бизди жараткан» деп аталган жаңы ырын сунуштады. Бул тууралуу режиссер Ырыс Жоомартова маалымдады. Кыргызымдын белгилүү ырчысы Расул Маматкуловдон азыркы кырдаалга жараша жаңы чыгарма. Угуп алып жүрөгүм ооруду. Чынында айтканда чындык көп. Сиздер да угуп коюңуздар деп бөлүштү ыр тууралуу алгачкы таасири менен режиссер Айым. Ырдын сөзү Маматкадыр Телебаевдики. Обону Расул Маматкуловго таандык. Ырды төмөнкү шилтеме аркылуу уксаңыз болот. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Ырчы Найлядан өзгөчө дары. Сүйгөн адамыңа берсең сүйүүсү күчөйт. Маданияттын мыкты кызматкери Неля Нуркулова кызыктуу пост бөлүштү. Бул ирет жазгандары көп окурмандарды ойго салды. Жылмаю эң сонундары. Апаңа берсең өмүрү узарат, балаңа берсең мээримиң күчөйт. Аны досуңа берсең кубанат, бейтаныш адамга берсең садака болот. Сүйгөн адамыңа берсең сүйүүсү күчөйт. Бул дарынын зыян жактары жок жана эч бир дарыканада сатылбайт деп жазды ырчы. Белгилүү эстрада ырчысы Неля Нуркулова 1983-жылы 3-декабрда туулган. Жок, балалыгым аттуу ырлары менен сахнага кадам таштаган. Ырчы Урмат Усенов экөө кыргыз эстрадасындагы эң келишимдүү жубайлардан болуп эсептелет. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Орозодо 30 китеп утуп алыңыз. Кутуу Рамазан айында китеп марафону деп аталган иш-чара уюштурулду. Бул тууралуу белгилүү алып баруучу Нурзат Токтосунова кабарлады. Достор, биз менен чогуу болгонуңуздар бизди абдан кубандырат. Биз дагы сиздерди кубантууга даярбыз. Кутуу Рамазан айында китеп марафонун уюштуралы деп чечтик деп билдирди алып баруучу. Китептердин арасында намаз китеби, Бумеранг, биз эмнеге муктажбыз, Ээсине кайткан роза, исламдагы бала тарбиялоо, өзүн издеген адам, өмүрлүк түгөйүм, бактылуу үй-бүлө, периштени ыйлаткан наристе, аялзаты үчүн зарыл китеп, аз Фатима, аз Айша, аз Хадижа, капаланба, кайгырба, бакыт сырын ачтым жана башка китептер бар. Толук маалымат менен Нурзат Токтосунованын социалдык баракчасынан таанышсаңыз болот. Маалымат булагы Заман Чекит KG.